Альберт Эйнштейн адамдардын баардыгы гений боло алат деген. Бирок биз балыкты сууга сүзүүсү боюнча эмес, даракка чыгышына карай баалап жатабыз. Анан ошол балык өзүн бакка чыга албагандыгы үчүн акылсыз, жөндөмсүз болгондугуна ишенип өмүр сүрүп келет. Урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу сот. Бүгүн ошол сотто айыпталуучунун ордунда мектептеги билим системасын коем. Биз мына ушул балыкты даракка чыгууга мажбурлайбыз. Керек болсо үстүнөн басмырлап, ошол эле балыкты чуркаганга да кыйнап жатабыз. Айткылачы, мындай ишиңерге сыймыктанып жатасыңарбы? Миллиондогон адамдарды роботтоштуруп жатабыз. Өзүн ушул балык сыяктуу сезген канчалаган окуучулар бар. Класстан класска өз таланттары ачылбай, жөндөмсүз, керексиз болгондугуна моюн сунуп өтүп келе жатышат. Мен мектептеги системанын өзгөрүшүн каалаймын жана мен бүгүнкү окуучулардын жеке таланттарын, оригиналдуулуктарын жокко чыгарып, туура эмес билим берип жаткандыгы үчүн мен мектеп системасын айыптайм. Бул эски система жетеринче кызмат кылды. Урматтуу сот, айтайын деген оюмду эми мен далилдеп берүүгө уруксат бериңиз. Уланта бериңиз. Карагыла, биринчиден бул биз бүгүн колдонуп жаткан смартфон. Бул да 150 жыл мурунку телефон. Бул болсо заманбап автоунаа, ал эми бул 150 жыл мурдагы автоунаа. Эми муну карагыла. Бул кадимки биз көрүп жүргөн мектептеги көрүнүш, ал эми бул 150 жыл мурдагы көрүнүш. Аянычтуу нерсе, туурабы? 100 жылдан ашуун мезгил өтсө дагы эч нерсе өзгөрбөгөн мектеп. Ушундан кийин силер окуучуларды келечекке даярдап жатам деп ишенип жатасыңарбы? Эми ушул далилдерден улам силерден ушуну сурагым келип турат. Силер окуучуларды өткөн заманга даярдап жатасыңарбы же келечекеби? Сиздин ишмердүүлүгүңүздү карасам, сиз болгону адамдарды завод, фабрикага иштегенге даярдап жаткандайсыз. Кыймылдатпай түз отургузуп, суроосу болсо колуңарды көтөр деп, кыска убакытка тамактанганга жиберип коюп, күндө 8 саат эмнени ойлонуш керегин айтып отурабыз. Аларга 5 же А деген бааны алыш үчүн жарыштырабыз. А тамгасы продукциянын сапатын өлчөдө да колдонобуз. Жашоо ушунчалык тез өзгөрүп жатат. Бирок азыр роботтошкон зомбилерди жаратуунун кереги жок. Дүйнө жүзү өнүгүп жатат. Азыр биз жаратман, таланттуу, көз карандысыз ойлоно алган, мамиле кура алган адамдарга муктажбыз. Окумуштуулардын айтуусуна караганда, бир мээ экинчи мээге окшошпойт дешет. Муну 2ден ашык баласы бар ата-энелер тастыктай алат. Эми айткылачы, эмне үчүн баардык балдар окшош болушун каалайсыңар? Эгер бир дарыгер баардык адамдарга эле бир эле дарыны жаза берсе, жыйынтыгы каргашалуу аяктайт, туурабы? Андан да башка ооруларга чалдыгышы мүмкүн. Билим берүүбүз деле ушул сыяктуу. Билимдерди туура эмес берүү окуучуларга болгон кыянаттык да. Ар бир окуучунун өзүнчө мүнөздөрү, каалоолору, өзгөчөлүктөрү, кыялдары бар болсо дагы 20 окуучуга бир эле мугалим бир эле ыкма менен сабак өтүп жатпайбы? Бул таң калтырат. Бул башкача айтканда кечирилгис, бул ката. Эми ошол мугалимдерге кандай мамиле болуп жаткандыгы жөнүндө айтайын. Мен буга каршымын. Аягына чейин уккум келет. Мугалимдердин жумушу, кызматы эң маанилүү, бирок азыр маяналары аз. Анан дагы бир мугалим окуучуларга жетишерлик көңүл бура албайт. Себеби белгилүү. Келгиле, чынчыл бололу. Мугалимдер дарыгерлер сыяктуу көп маяна алууга акылуу. Мисалы, бир дарыгер бир операция жасап, бир өмүр сактаса, мугалим дагы бир окуучунун жүрөгүнө кирип, анын жашоосун туура жолго багыттай алат. Эгер жакшылап ойлонсоңор, мугалимдер булар баатырлар. Көп учурда мугалимдер күнөөлүү болуп калышат. Маселе аларда эмес, маселе укугу чектелген, эрежеге баш ийген бул системанын ичинде иштеп жатышкандыгында. Анткени учурдагы окуу план балага сабак берүү эмне экенин билбеген саясатчылар тарабынан түзүлөт. Болгону стандарттуу сынактар, тесттер менен алек. Тесттен туура жоопту белгилесе эле билимдүү болуп калат деп эсептешет. Бул болбогон нерсе. Тесттерди ойлоп тапкан Фредерик Келлинин айтканына карасак, бул тесттер колдонуу үчүн өтө примитивдүү жана баарынан баш тартуу керек дешет. Урматтуулар, эгер ушул жол менен кете турган болсок, аягы жакшы болбойт. Учурдагы мектептерге ишенич аз болсо дагы келечек мунга ишеним чоң. Эгерде ооруканаларда технологиялар, тооунаалар, Facebook сыяктуу соц тармактар чыгарылып жатса, демек билим системасында дагы ушундай жаңылатуу болушу керек. Биз мектеп деңгээлдерин көтөрүшүбүз керек. Ал үчүн окуучулардын жан дүйнөсү дагы көтөрүлүшү зарыл. Биз мектептин өзгөртүшүнө максат коелу. Албетте, математика сабагы маанилүү, бирок би жана музыкадан ашып өтөт деген нерсе жок. Ар бир жетишкен окуучуга тандоо мүмкүнчүлүгүн берели. Бул бизге жомок сыяктуу болушу мүмкүн, бирок Финляндия сыяктуу өлкөлөр муну жасап атышат. Сааттардын кыскарышы, мугалимдердин жеткиликтүү айлык алышы, үйгө тапшырма дегендин жоктугу, мугалим менен окуучунун чогуу иш алып барышы жүрүп жатат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, мунун жыйынтыгы билим берүү системасынын натыйжалуу экенин көрсөтүп жатат. Сингапур сыяктуу башка жерлерде өсүп өнүгүүлөр болууда. Биз дагы мына ушундай жолдор менен өнүгүүгө бет алалы.
Эгерде калкыбыздын 120% жаш муундар десек, алардын 100% биздин келечегибиз. Ошондуктан алардын максаттарына, кыялдарына жардамчы бололу. Ийгиликтин чеги жок. Мен мына ушундай келечекке ишенгим келет. Мына бул балыкты даракка чыгуу үчүн мажбурлабаган, өз жөндөмдүүлүгү менен өсүп өнүгүүсүнө жардамчы болгон келечекке ишенгим келет. Айтайын дегеним ушул.